Саламатсыңарбы? Кыргыз тил сабагын өтөбүз. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 10-сентябрь күнгө бейшемби класс иши. Өтө турган темабыз тамга. Сабактын максаты тыбышты белгилей турган белги тамга деп аталарын билесиңер. Окуп түшүнүңөр, кабыл алууңар өнүгөт, сабаттуу жазууга машыгасыңар. Адабий тилде сүйлөгө, сулуу, таза жазууга, ынтымактуулукка, мээримдүү болууга тарбияланасыңар. Эми өтүлгөн темалар боюнча силерге суроо бере кетейин. Силердин бир туугандарыңар жөнүндө жазып келүү тапшырма болгон. Эмнелерди жаздыңар? Кичинекей иниси тентектик кылса сабаш керекпи? Же түшүндүрүп айтып көндүргөн туурабы? Кана балдар, өз оюңарды айтып көргүлөчү. Тамга деген эмне? Тыбышты белгилей турган белги тамга деп аталат. Кыргыз тилинде 36 тамга бар. Тамганы көрөбүз, жазабыз, айтабыз. Мисалы, китеп деген сөздө 5 тамга бар. Бул эрежени өзүңөр үчүн жаттап алсаңар болот. Эми мен силерге мектеп жолунда текстинин 2 бөлүгүн окуп берейин. Көңүл коюп уккула. Жаңы окуу жылына бекен жай ортосунан камынды. Камынды деген сөз бул балдар даярданды. Дүкөнгө барып, өзүнө керектүү окуу китептерди, дептерлерди, ар түрдүү калемдерди, альбом, сызгыч жана башка буюмдарды чогулта баштады. Мунун баары Аликтин көзүн кычыштырды. Ал да бекенден калбай дүкөнгө кошо чуркап турду. Быйыл Алик 1-класска кире тургандыктан ата-энелер да аны жөнү менен кое беришти. Эми 1-көнүгүнү карайбыз. Суроолорго жооп жазгыла. Кана суроолорун окуйбуз. Бир туугандар кандай мамиледе экен? Алар мектепке кантип даярданышты? Алик билимге ыңсар бала экенне? Аны эмнеден байкадыңар? Демек, ушул суроолорго тексттен таап жооп жазсаңар болот. Экинчи көнүгүн окуйбуз. Сөздөрдө канча тамга, канча тыбыш бар? Мынакей балдар биякта үлгүсү турат. Мисалы, жай деген сөз. 3 тамга, 3 тыбыш. Кийинки сөз дүкөн. Дүкөн 5 тамга 5 тыбыш. Мектеп 6 тамга 6 тыбыш. Дептер 6 тамга 6 тыбыш. Камынды 7 тамга 7 тыбыш. Экинчи көнүгү деп дептериңерге сулуу таза жазасыңар. Мынакей кызыл өң менен белгилеп койдум. Кийинки 3-көнүгү үй иши. Сүрөттө эмнелерди көрүп турасыңар? Жазгыла. Сөздөр канча тамгадан куралган? Анда ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.